Унаа салыгы жокко чыкты. Абхазия менен Армениядан келген унаалар мыйзамдаштырылат. Арыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Кыргызстанда унаа салыгы жокко чыгарылды. Ошондой эле автотранспортко жана ишкерлердин салыктар боюнча карыздары кечирилди. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Мындай маалыматты президент өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Садыр Жапаров мындай чечим жол фонду жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргени менен байланыштырды. Ага ылайык ушул жылдын 1-январынан тартып бензин жана дизель майынын ар бир литрине кошумча 1 сом төлөнөт. Андан түшкөн каражат жол фондуна чөт жана автоунаа жолдорун оңдоого, салууга жана реконструкциялоого колдонулат. Жол фонду жөнүндө мыйзамга Садыр Жапаров былтыр декабрь айында кол койгон. Документти Жогорку Кеңеш 2024-жылы 20-ноябрда кабыл алган. Мындан тышкары ошол эле жарлык менен дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторий 2030-жылга чейин узартылды. 8-январда Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын премьер-министрлери 3 өлкөнүн чек аралары кесилишкен жерде жолугушту. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, жолугушуу 3 өлкөнүн президенттеринин чек арага байланышкан макулдашууларынан улам өттү. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев регионду өнүктүрүү үчүн өлкөлөр арасындагы өнөктөштүк маанилүү экенин белгиледи. Уважаемые коллеги, сотрудничество между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном демонстрирует, что только через совместные усилия и конструктивный подход мы можем обеспечить устойчивое развитие нашего региона. Сегодня мы наблюдаем значительные шаги по сближению наших стран, что подтверждается последовательным характером взаимодействия. Мы ставим перед собой важнейшую цель – трансформировать наши общие границы в пространство сотрудничества, доверия и открытости. Пусть наши границы станут мостами, соединяющими наши народы, укрепляющими дружбу и мир между нами. Полагаем, что сегодняшние наши шаги на благо наших народов и стран предопределят судьбу региона на десятилетия вперед. Андан тышкары соода, суу энергетикалык жана маданий гуманитардык байланыштар, чек ара жана аймактык аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери да талкууланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын делимитация процесси аяктаганы да айтылды. Буга чейин 2024-жылы 4-декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго Кыргыз-Тажик чек арасын делимитация боюнча жыйынтыктоочу документтери даярдоо тапшырмасы берилген. Президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ишин аяктаса, документти тышкы иштер министрлери бекитерин парламенттер ратификациялагандан кийин эки президент кол коерун билдирген. Ошондой эле чек арадагы талаш жерлер теңме-тең бөлүштүрүлгөнүн айткан. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген Абхазиянын, Армениянын жана Орусиянын номеру менен жүргөн автоунааларга байланыштуу жарлык чыгарды. Ага ылайык министрлер кабинети 2 айдын ичинде мындай машинелерди каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат жана 6 айдын ичинде ишке ашырат. Мамлекет башчынын 2024-жылдын 31-декабрында кол койгон жарлыгына ылайык, биринчи кезекте документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырат. Экинчи этапта документтери жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Андан тышкары документтери жок автоунааларды башка максатка пайдаланууга, тетик катары сатууга же өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армениядан, Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 миңдей машина бар экенин 2024-жылы 11-декабрда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда, алардын көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келген жана 15 миңдей машиненин 90%-нын документи жок. Келген машинелердин 90%-нын документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылабыз. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМга бардым. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Мына бүгүн МВД отчетун берди ошол жерде, мен укканда. Кыргызстанда болуп аткан авариялардын 3/2-си оң рулдуу машинелерден болуп атыптыр.
Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн буга шашпаш керек. Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, так? Биз муну легалдаштырабыз. Бирок кантип? Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап кылып карайбыз. Биринчи этабында более менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсун. Кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы более менее технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз. Экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Легалдаштырбай турган ушундай машиналар бар. Кыргызстанда 2015-жылы оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынган. Бирок соңку жылдары Армения, Абхазия, Грузия сыяктуу өлкөлөрдөн оң рулдуу машиналар кирип жатат. 9 январда Бишкек шаарынын Сырлов райондук сотунда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун, партиянын мүчөсү Ирина Карамушкина жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверден баш коргоо чарасы каралды. Райондук сот аларды 13 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Соттук жараян кечке жуук башталып, жабык өттү. Ага партиянын тарапташтары, айыпталуучулардын жакындары жана журналисттер да киргизилген жок. Адвокат Айбек Турдуевдин айтымында шектүүлөргө коюлган кине анча оор эмес кылмыш болгондуктан үй камагына чыгаруу өтүнүчү келтирилди. Бирок сот аны канааттандырган жок. 26 жаштагы Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкинаны жана Роза Түрксеверди Бишкектин Сырлов райондук соту 15 ноябрда 2 айга камакка алган. Шектүүлөргө Бишкек шаардык милициясы былтыр 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишине жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясынын 17 ноябрда өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев 2026 жылы Кыргызстанда өтө турган 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү үчүн уюштуруу комитетинин түзүү боюнча тескемеге кол койду. Уюштуруу комитетинин төрагасы болуп, Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов дайындалды. Уюштуруу комитетине 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча ведомстволор аралык иш планды иштеп чыгуу, спорттук бөлүк боюнча оюндардын эрежелерин бекитүү, пландаштырылган иш-чаралардын негизинде чыгымды эсептеп чыгуу тапшырмасы берилди. 2014, 2016 жана 2018 жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өткөн. 2022 жылы Түркияда, 2024 жылы Казакстанда уюштурулган. 9 январда Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Испаниянын Аликанте шаарында өтүп жаткан футболдук мелдеште Кыргызстандын жаштар курама командасы менен жолукту. Бул тууралуу аталган биримдик билдирип, видеосун жарыялады. Маалыматта айтылгандай, 9 январда Кыргыз курама командасы испандык Картахена клубуна каршы окуу машыгуу жыйыны алкагындагы алгачкы контролдук беттешин өткөргөн. Жыйынтыгында Кыргыз курамасы каршылаштын 5-0 эсеби менен жеңген. Оюндан соң Камчыбек Ташиев футболчуларды жеңиши менен куттуктап, жаңы башкы машыктыруучунун жетекчилиги алдында команданын Азия кубогуна болгон даярдыгы мыкты экендигин белгиледи. Ребята, сюда поближе, давайте. Я всех тренеров не буду называть. Сергей Валентинович у нас старший главный тренер, да? Я думаю, он хорошо отрабатывает, все хорошо, нормально. Смотрю, ребята очень уже начали играть, уже у него вырисовывается игра. И в дальнейшем, надеюсь, еще будет лучше. Хорошо? Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дан колдоңуз. Поликлиника медиасы бул көз карандысыз кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.